Отмантаңыздар мен ардактуу телекөрөрмандар, жаңы саатта жаңы дем менен баштап жаткан учурубуз, себеби студиябызга дагы мыкты инсандар келип отурат. Себеби бул мыкты инсандар сиздер көрүп турсаңыздар керек. Бул инсан 93-жылдардан кийин өзгөчө Кыргыздын мыкты кыран жигиттеринен бири болуп, өзгөчө өзүнүн курулуш жаатында, изденүүчүлүк жаатында айтор мыкты инсан болгонун биз баса белгилеп дегеле ушул коомчулук жакшы билет эмеспи? Өзгөчө иш баштоодо ишмердүүлүгү, куруучулук жайы боюнча дегеле айтор өзүнүн мыкты инсан экенин жөнөкөйлүгү менен далилдеп келген. Ал мыкты инсан ким деп турсаңыз, Табалды Эгембердиев. Бул инсандын аты бүткүл Кыргыз элине, жумурак журтка тааныш, билиш, андыктан ошол инсандардын аркагында мыкты бир жеңишке жетишип, бир сынактын жеңүүчүлөрү келип калган учуру тааныштыралы. Аида Кубатова тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Жамгерчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкери, Табалды Эгембердиев атындагы эркиндик эл энчиси сынагынын биринчи орундан жеңүүчүсү. Жана ошондой эле адабиятчы, публицист Жолдош Турдубаев ушул сынактын экинчи орунун жеңүүчүсү. Жана ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, Манас Кыргыз Түрк университетинин ага окутуучусу, ушул эле сынактын 3-чү орунун жеңүүчүсү Гүлзада Станалиева эжекебиз конокто. Саламатсыздар, куш келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен. Бул эбегейсиз зор салым кошкон Кыргыздын мыкты инсаны Табалды агабыз айтып өтсөк, азыр дагы сөз бүтпөйт. Себеби биз бул инсан менен сыймыктанабыз. Деги эле ушул иш баштоочулук дегенде эле ушул адамды өзгөчө бая тамашалап айтканда ысыкта, эшикте жүргөндө, шорону көргөндө Табалды агабызды эстейбиз, же болбосо Табалды агабызды көргөндө шорону эстейбиз да. Ошол инсандын мыкты бир жүрүлгөсү, жакшы бир иш-чара болуп өттүр. Ошол жакта өзүңүздөрдүн алгылыктуу байгелерди алган жайыңыздар бар экен. Ошол боюнча кеп калалы. Биринчи орундан баштайлы, эже келиңиз эми сизден. Биринчи орунга кантип жетишип калдыңыз? Бул сынак кандайча сизге тааныш болуп калды? Рахмат. Негизи сынак ушул өткөн жылы жарыяланган эле. Анан сынакка баягы түшкөн материалдарды мен дагы карап отуруп, окуп жүрдүм. Анан ошо сынактын бүтөрүнө аз калганда мен дагы жазып көрөйүнчү деп өзүмдүн макаламды жөнөттүм. Эми чындыгын айтканда, мен биринчи орунду алам деп деле ойлогон эмесмин. Анткени эми канча адамдар катышып атса деп мен ушул улуу адамга мындай таазим иретинде эле жазайын деген ой болгон да. Анан экинчиден болсо ойлодум, ошол балким бир иш-чара болгондо ошол жердеги чыгармачыл адамдар менен дагы жолугушуп, эми ушу катышты деген деп чакырабы деп ойлогом. Анан эми кандай десем, эми Кудайдын буйругу же эмне, ошо мен биринчи орунду ыйгарышты, абдан мындай күтүлбөгөн жерден болду. Мен дагы абдан кубанычтуу болдум. Мен бул макаланы жазганды кандай десем, бул негизи мен ушул Табалды Эгембердиев бул адам биздин Кыргыздын улуу инсаны десек болот. Анан ушул Табалды Эгембердиевдин көп жерде айткандары ошо эгемендикти ушунчалык биздин элибиздин бир эң бир чоң байлыгы деп дагы айтып жүргөндөрүн окучумун. Анан мен дагы бул тема аябай мени көптөн бери түшөлдүрөт да. Себеби мен өзүмдүн изилдөөлөрүмдө ушу кыргыз интеллигенциясын изилдейм өзү. Анан ошол биздин улуу муундагы биздин интеллигенция өкүлдөрү ушунчалык зор аракет менен, кыйынчылык менен ушул Кыргыз Республикасынын кандай десем пайдубалы болгон Кара Кыргыз автономиялык облусу. Эми буга чейин деле Кыргызда эгемендик үчүн байыртадан бери эле күрөш жүрүп келатат да. Анан ушу 20-кылымдын башындагы жок дегенде ошону бир мындай элдерге таанытайын деген максатта мен дагы ушул өзүмдүн макаламды жаздым. Бул эми аябай макаламды деле окушуп, эми элдер ар кандай баа беришет болуш керек. Бирок менин оюмча бул ар бир инсандын жүрөгүндөгү нерсе болуш керек. Анан мен ойлойм, тарыхчылар деле, бизде аябай жакшы тарыхчылар бар. Алар жазса деле балким ушундай сыйлыкты алышмак деген ойдомун. Макала кызык болуп калды чындыгында. Кыскача үмүт берип кетсеңиз, кандай бир кызыктар менен ушул биринчи орунга? Эми бул макалада негизинен баягы өзүмдүн изилдөөлөрүмдү да коштум, мурункуларды дагы эске алдым. Анан ошолордун ошол мезгилдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн көзү менен, мындай өздөрүнүн ошо айткан сөзү менен бергенге аракет кылдым. Себеби дегенде баарыңыздар билесиздер, ошо бизде кыргыз интеллигенция качан калыптанган дегенде көпчүлүк учурда бул совет бийлиги орногондон кийин
ошо советтик түзүлүштүн, советтик системанын продуктысы катары карап келебиз да. А чындыгын айтканда бизде кыргыз интеллигенциясы бул совет бийлиги орногонго чейин эле 20-кылдын башында калыптанып калган да. Анан ошол калыптанып калган учурдан баштап мындай улуттук баалуулуктар жөнүндө, эгемендүүлүк жөнүндө булар ушунчалык түйшөлүп, анан жөн эле ойлонуп калбастан ошону ишке ашырууга аракет кылышкан. Ишке ашырууга аракет кылып, мына алгачкы агартуучулар ушу 20-кылдын башында эле Ишеналы Арабаев баштаган, анан биздин аймакта иштеген татар агартуучулар элди агартууга үндөшкөндүгү. Анан кийин совет бийлиги орногондон кийин ошол алгач баягы билесиздер Тоолуу область түзүү долбоорун көтөрүп чыгышты. Анан кийин Кара Кыргыз автономиялык облустун түзүлүшү. Же болбосо бүгүнкү күндөгү ошол интеллигенция өкүлдөрүнүн аракети болбогондо Кыргыз Республикасынын болушу да күмөн эле да. Анан ошолордун көз караштарын жазып келип, бир кандайдыр бир тарыхый кыйын кырдаал мезгилинде бул эми тарыхый мыйзам ченемдүүлүк деп айтабыз, ушундай бир лидерлер пайда болот экен да. Ошолордун күчү аркасында анан жана Кара Кыргыз автономиялык область түзүлбөдү. Эмдиги жылы ошо 100 жыл болот. Эми Кыргыз Республикасынын түзүлүшүн элдер мындай оңой эле нерседей сезилди да. Себеби баягы союз ыдырагандан кийин эле Кыргыз Республикасы түзүлдү. А эгерде ошол интеллигенция өкүлдөрүнүн аракети болбосо, анда Кыргыз Республикасынын түзүлүшү күмөн эле деген ойду жазып, анан ошол Ишеналы Арабаевдин дагы айткан сөздөрү менен бүтүрдүм да. Ошол тиги мына сары кая сагынып, кан какшап, ушул эркектери кул, катындары тул болуп эңсеген эркиндикке эми жеттик. Эми ушуну бек карма, Кыргыз бек карма деп. Андан башка Жусуп Абдрахманов дагы ушунчалык бир өзүнүн кандай десем жаштыгы менен, ушундай келечекке ишеним менен Кыргыз деген кыргыз мамлекети биздин чыгыш өлкөлөрдүн ичинде алдыңкы өлкө болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Башка элдер, англичандар дейт, биздин Кыргызстанды Каракул кантонун Швейцария деп аташат. А мен дейт, мен жалпы Кыргызстан Швейцария болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деп айткам дейт да. Ошолорду менен бул менин жүрөгүмдөгү нерсе эле, ошону элге мындай билдиргенге аракет кылып жазган болчумун. Ошонун негизинде биринчи орунду камсыздаган экенсиз, сөзсүз түрдө мыкты ойлордун баарын камтыган экенсиз. Жолдош айтсаңыз, экинчи орун сизге деле жөн жеринен келип калбаса керек. Сиз дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өзгөчөлүктөр болсо керек. Бирок сиз дагы жалгыз эмес, сиздин жаныңызда дагы топчу күлөжү дагы биргеликте экинчи орунду алдыңыздар. Сиздерге качан маалымат келип түштү? Ушул сынакка катышайын деген кандай ойлор келип чыкты? Сынак жөнүндө былтыр жаз айларынын аягында ушундай жарыя болду окшойт. Эгемендик күнүнө карата ушундай Тагыл Эгембердиев атындагы бир конкурс уюштурабыз, ошого катышып бериңиз деп Ожобай кабарлады. Анан Фейсбукта деле интернетте кабар жарыя болду, жобосун көрүп, анан жазып көрөйүн катышып деп. Анан мен чогуу катышкандардан бир нече авторлордун макалаларын окудум. Айданын макаласы мага чынында абдан жакты. Биринчи орунду толугу менен татыктуу алды деп ойлойм. Себеби азыр эле айтылгандай эгемендик жөн эле асмандан түшүп калган жок. Ельцин менен жана немелерге Беларусь токойчосунда отуруп эле ушинтип эсерди ар бир берүүлө, анан мен сага деле берип салгандай көнчө элестешет да. Чынында биздин эгемен республика болуп калышыбыздын башаты каякта экендигин абдан жакшы, арча жакынкы тарыхтагы эң орчундуу мисалдарды келтирип жазган таасирдүү макала болуптур. Ошон үчүн биринчи орунга татыктуу болду. Куттуктайм дагы бир жолу. Ошолардан Гүлзаданы да албетте куттуктайм. Гүлзада мындай өзүмө жакын адабиятчы кесиптеш катары сыйлаймын. Өтө мындай кайдыгер эмес, элди көп ойлонтуп турган бир маанилүү адабиятчы, илим окумуштуу эле эмес, мындай публицист катарда көп чыгып жүргөн замандашым катары сыйлаймын. Дарашылыгын берели, анда эжекебиз дагы өзүнүн бир кандай жетишкендиктери же болбосо ушул Табал Эгембердиев агабыздын санагына кандайча келип калдыңыз, сиз дагы кыскача баяндап берсеңиз. Рахмат. Мен дагы жарыяны интернеттен көрдүм, социалдык тармактардан. Анан мен да акыркы күндөрү тапшырдым, ага чейин ойлонуп, мен жазам деп. Ал жерде конкурстун негизинде эрежесинде эми 3 тема турганда, биринчиси ошол мамлекеттин эгемендүүлүгү боюнча, экинчиси билим берүү
тармагын кантип өнүктүрөбүз деген мааниде. Ал эми үчүнчүсү болсо үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча да. Бул 3 маанилүү тема болчу. Мен өзүм билим берүү тармагында иштегендиктен биринчи билим берүү боюнча жазайын деген, бирок мен көп мезгилден бери өзүмдүн илимий ишмердүүлүгүм, чыгармачылыгымдан тышкары коомдук бир башталма бир маселе катары үй бүлөлүк зомбулук, деги эле зомбулук темасы боюнча дагы өзүм баягы кесибим, биринчи баштапкы кесибим журналист, азырда журналистика бөлүмүндө иштейм. Анан ушундай коомдук маселелерге кайдыгер карай албай ушул зомбулук темасында дагы иштеп жүргөм да. Бул боюнча абдан көп маалыматтарым бар эле. Бул боюнча семинарларды өтүп жүргөм. Анан ошонун негизинде үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча өзүмдүн макаламды жазып анан жөнөттүм. Ошол макала менен 3-чү орунду беришиптир. Деги эле ушул Табалдык абыздын бейнеси боюнча деги эле ушул инсан менен тааныштыгыңыз кандай негизи? Бул киши чоң бир кыргыз эли үчүн өлбөс өчпөс иш кылып кетти да. Биз жанагы кыргыз эли эмнеси менен деги эле ар бир эл эмнеси менен сакталып калат, эмнеси менен өнүгөт, өзүнүн иденттүүлүгүн кантип сактайт, ал тарыхы, албетте тили, анан маданияты да. Маданият болбосо эл жок. Бул киши ушундай көрөгөч, ушунчалык данышман экен десек да болот. Ошол биз суктанып, жана эгемендик мезгилинде Европа деген момундай экен, Батыш деген мындай экен, Америка мындай экен деп ошол жактан келген товарларды, ошол жактын маданиятына кызыгып жаткан учурда бул көрдү да бизди, эмне кайсы тарапка кетип атканыбызды. Анан өзүбүздүн нукура байлыгыбызды, өзүбүздүн маданий өзөгүбүздү, ошол биз маданият десе эле биз мындай руханий маданиятты гана албашыбыз керек. Бизде материалдык маданиятта биздин күнүмдүк колдонгон тамак ашыбыз, баскан турганыбыз, кийген кийимибизге чейин биздин иденттүүлүгүбүздү сактай турган нерселер да. Ким экенибизди, ордубузду сактай турган нерселер, аныктай турган нерселер мына ошол шордон баштап, курутубуздан баштап, сары май чөбөгөбүздөн баштап, акыры барып тиги тоонун башында Чуңкур Чака Супара деген этнокомплекс куруу менен бүткөн, дагы да азыр анын үй бүлөсү, жубайы улантып жатат бул ишти. Ушул нерсе азыр мына Кыргызстанга чет өлкөдөн ким келсе, биз маданиятыбызды ушул Супара менен, анан ушул Табалды Эгембердиев агабыздын куруп койгон жанагы маданий асыл баалуулуктары менен өзүбүздү таанытып, өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүп атабыз да. Бул билгенге абдан чоң нерсе. Бул абдан чоң нерсе да. Эгерде бул киши ошол учурда баштабаганда, андан кийин дагы ким баштамак эле, ошондой деңгээлде чыгара алат беле, ал дагы чоң маселе. Жакшы. Жолдош агай, сиз дагы ушул эле суроо, биздин Табалдык агайыбызды канчадан бери тааныйсыз? Ал киши менен жекече отуруп сүйлөшүп көрдүңүз беле? Бир кандай бир кызыктар бар эле ал кишиде? Мен Табалды Эгембердиев деп айтайын, биринчи эле бул кишинин атын аты жөнүн көргөнүмдө, окуганымда Табылды да, Табылды деп жазылчу да, автор катары. Кыргызстан ошо 90-жылдарда эгемендик алган жылдары эң эле таанымал авторлордун бири ушул киши болгон. Орус тилинде, кыргыз тилинде өтө курч, маанилүү, мазмундуу макалаларды жазып турчу. Такай анан телевидениеге чыгып, радиодон интервью берип, анан саясий утур эң орчундуу маселелер боюнча дайыма эч кимден тартынбай маселелерди катуу коюп жүргөн. Мисалы, экинчи премьер-министр Чыңгышевди өтө катуу сындаган макалалардын окуганмын. Анан Табалды Эгембердиев менен жекече көрүшкөн учурум болгон жок. Бирок мындай көзүм чалып калган, колума тийип калган макалаларын сөзсүз окучумун. Табалды Эгембердиевден бир интервью алып жаткан бир орус тилдүү журналисттен бир суроосу азыр эсиме түшүп атат да. Сиз де архитектор экенсиз, билимиңиз, жогорку билимиңиз боюнча. Архитекторлор болсо бир мейкин ойлонот дейт да. У вас пространственное мышление дейт да. Анан сиздин жазган публицистикалык макалаларыңыздан да ошол өзгөчөлүк байкалат деп сөздүн учурун баштады да. Анан Табалды Эгембердиев ошого мындай ыраазы болду. Чынында эле жакшы суроо болчу да. Чынында эле бул киши куруучу, өндүрүүчү, чарбанын адамы. Анан өзгөчөлүгү бул инсандын
чынында мейкиндик бүт болгон маселелерди бир мындай композициясы менен, ыраты менен кайсындан өйдө турат, биринен бири кайсынысы кийин отот, кайсынысы мурда келет, анан кайсынысы канчалык маанилүү дегенде өзүнчө композициялык түрдө ойлонгон, ой жүгүрткөн өзгөчө мындай элестетүүсү бар. Билими боюнча эле эмес, чыгармачылык эмети дээринен ошондой бир инсан. Анан Табыл Эгемберовдин ой жүгүртүүсү мейкин эле эмес, мейкиндикке эле эмес, мезгилге байланышкан деп айтсам туура болот да. Бул тарыхый мейкиндикте жашаган киши, доордо жашаган киши. Орустун чоң окумуштуу философу Михаил Бахтин деген өткөн ошонун чоң мезгил, анан кичи мезгил деген түшүнүгү бар да, илимге киргизген. Кичи мезгил дегени ар бир адамдын жөнөкөй эле туулгандан баштап көз өтүнгө чейинки жашап өткөнү, тиричилиги, иштегени баардыр эле мындай бар нерсе. Анан чоң мезгил бул тарыхый бир масштабта өлчөнүп турган маселелер да. Ошол деңгээлде ойлонгон. Анан ошого байланыштуу мен өзүмдүн жазган жана конкурска жазган макаламдан бир кичинекей эле цитатаны келтирип кетейин. Ошондо мен өзүм койгон аталыш боюнча сыноодон сынып калбайлы деп койгон элем. Бизге чынында эле азыр өтө опурталдуу жагдайлар түзүлүп калып атат. Эгемен мамлекетибизди сактап кала алабызбы, жокпу, эртең эмне болуп кетет деген бир кооптонуу бар, ачык да. Анан ушул сыноодон биз татыктуу өтүшүбүз үчүн биз мурдагы өткөн жолубузга да кылчаап карап, азыркы учурду жакшылап байкап, билип, келечекке адашпай кетиш үчүн ар бириз өзүбүздү дагы өзүбүздүн эркин ойлонуп, жоопкерчиликтүү болуш аракеттенип, анан ошол эле кезде бүтүндөй улутту, мамлекетти, өлкөнү ойлошубуз керек дегенге мисал катары бир уламышты келтирдим эле да. Байыркы Мисир, Египет уламыштарында айтылганда бир жумушчу таш сүрүп атат дейт. Чоң бир ташты бир канча кишилер менен биргелешип тартып бараткан жумушчудан сурайт экен. Сиз эмне кылып атасыз десе, мен таш сүрүп баратпаймын дейт. Анан экинчисинен сураса, мен эми үй бүлө багыш үчүн иштеп атам дейт. Анан дагы бирөөнөн сураса, мен тарыхта каратылган бир Хеопс пирамидасын куруп атам дейт. Ар кимдин масштабы, мүдөөсү да башкача да. Демек бул Табыл Эгембердиев өзүнүн бул Шоро деген фермасын түптөгөнү, анын негизи өзөгүн түзгөн улуттук дөөлөттөр, бул жекече эле өзүнүн бай бир капиталист катары жашоо кызыкчылык эмес, бул бүтүндөй улуттук чоң максат менен жашаган киши, башкаларга өзүнүн сөзү менен дагы, иши менен да өрнөк болгон инсан. Ушундай инсандын элесине арналган окуяга катышып калганыбызга, ушундай киши менен замандаш болгонубузга биз чынында эле биз баарыбыз сүйүнүшүбүз керек. Ошонун иши улансын деп. Жакшы экен. Мен сурап берейинчи сизге. Ушул колунда турган же осы экранда көптөн бери, жанатан бери карап атат биздин көрөрмандар. Бул эми алыстан башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок колго алганда тим эле көз жоосун алган, чындыгында өзүнө тартып турган Табыл кыз бир жакшы деңгээлде чыгарган экен. Ушул китепти ачып көрдүңүздөрбү? Айдыча сизден сурайын. Мунун ичинде кандай бир азыктар, байлыктар бар экен? Биз бул китептин ачылышында да болдук, андан кийин алып келгенден албетте кызыгуу менен карап чыктык. Себеби дегенде мунун жасалышы биринчиден техникалык жактан жабдылышы, сырты бир караган адамды өзүнө тарткан китеп болуптур, эки китептен. Андан кийин ичин ачып карасак, ички мазмуну дагы ушунчалык терең экен. Чын айтканда эле мына жолдош айткандай, мен дагы жалпы эле кыргызстандыктар ушул Табыл Эгембердиев менен замандаш болуп жашаганыбызга чоң сыймыктанышыбыз керек да. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык. Анткени бул адамдын ички руханий дүйнөсүнүн ушунчалык тереңдиги, анан ушул руханий дүйнөсү терең болгон үчүн жанагындай иштерди жасагандыгы. Себеби бизде Кыргызстанда бизнесмендер көп, бай адамдар деле көп жашап жатышат, бирок бул адамдын ушул улуттун келечегин дагы ойлонгондугу, улуттун тагдырына түйшөлдүргөндүгү өзүнүн жасаган эмгегинен көрүнөт да. Мени аябай мындай баарыбызды тең эле өкүндүрөт ушул адамдын эрте кетип калгандыгы. Ушул эмгектерин өзү жаратып, өзүнө ушул сөздөрдү айтып, өзү ушу элге түшүндүрүп берсе, бул укмуштай чоң нерсе болмок да.
Анан мына биринчиси о дарегим, о карегим дегени бул ушул адамдын өзүнүн жазып жүргөндүгү. Бул күндөлүк жазгандыгы таң калдырды бул адамдычы. Күндөлүк жазып, күндөлүк сыяктуу өзүнүн ойлорун жазгандыгы ушунчалык бир терең ойлор менен жазылганда, анан ошол китепти өзүнүн баягы көзү тирүүсүндө элге жарыяласа окумуш болмок да. Мисалы Жусуп Абдрахманов дневник жазып кетти. Ал дневниги бүгүнкү күндө тарых илим үчүн бир табылгыс, бир булак да. Анан Табылды Эгембердиевдикин дагы карап көрсөң, ушул Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү менен салыштырып кетсек болот да. Бул эки Жусуп Абдрахманов ошо 20-кылымдын башындагы бир улуу инсан катары карасак, эми муну өтө элдер туура кабыл алат деп ойлойм. Ушу 21-кылымда Табылды Эгембердиевди айтсак болот. Мунун китебинен көп адамдар сабак алса болот экен да. Себеби ал эгемендүүлүк жөнүндө, ошонун баркы жөнүндө, улуттук баалуулуктарыбыз жөнүндө ушунчалык терең ойлорду берген. Анан бизнесмен катары дагы ишти кандай башташ керек, эмне кылыш керек, жөн эле бул биздин жаштар үчүн мындай бир настольная книга деп айтсак болот, баягы кадимки күндөлүк пайдалана турган китепке айланыш керек да. Анан бул жерден ушул адамдын жубайы жаңыл сынзат турган баягы жөнүндө дагы айтып кетиш керек. Ушул адам аздектеп, ушул адамдын жарынын баягы жазып кеткендерин баарын тең топтоп аны иретке салып чыгарган ушул жаңыл сынзат экен. Ага дагы чоң ыраазылык билдиришибиз керек да. Эгерде мен макала жазганга чейин бул адамдын эскерүүлөрүн, ушундай өзүнүн жазгандарын окуп көрсөм, балким мен жазмак эмесмин. Мен бул сынакка катышпай калмак экен. Бирок бул жөнүндө көп эле жазып, ошо Табылды Эгембердиевдин макалаларын деле окуп жүргөм. Анан эскерүүлөр, мисалы жанагы Султан Раевдин эскерүүсү дагы укмуштай бир сонун эскерген, экөөнүн Израилге барганын, тиги Акаевдин учурунда. Анан мен экөөнү салыштырыш үчүн бул адамды жазганын да окудум да. Экөөнүн тең стилдери ушунчалык бир мындай өзгөчө. Табылды Эгембердиевдин жазганын карап туруп, тиги киши барбагандай сезилет. Ал тиги кишиникини окуп туруп, бул барбагандай, ушундай экөөнүн тең мындай көркөмдүк жагы дагы бир башкача экен да. Ошон үчүн мен окурмандарга айтат элем, бул китеп менен таанышып чыгыш керек сөзсүз түрдө. Бул ушул китеп бул сатыкка чыгат бекен негизи, же кандайдыр бир авторлор өздөрү бир сунуштап берип турушат бекен? Сиздердин кабарыңыздар барбы? Ал жөнүндө кабарыбыз жок. Жакшы, Кудай буйрса автор өзү дагы келип, Кудай буйрса бизге маалымат берет чыгар. Келиңиздер эми өзүңүздөрдүн чыгармачылыктары жөнүндө сүйлөшөлү. Гүлзат айым, сиз айтсаңыз, өзүңүздүн деги эле чыгармачылыгыңыз, ошол макала жазууда болобу, деги эле изденүүдө кандай жаңылыктар бар? Эми биз негизи бул конкурска катышкандардын мен макаламды жиберип жатканда билген эмесмин кимдер катышып жатат, бирок конкурстун жыйынтыгы чыгып, ошол учурда чыгып атты айрым авторлордун аттары. Карасам, дасыккан, абдан көптөн бери жазып жүргөн тажрыйбалуу публисттер катышыптыр да. Мен өзүм журналистикада сабак бергендиктен бүгүнкү күндө баягы Табылды Эгембердиевдердин тушунда, Мелис Эшимкановдордун тушунда, Алым Токтомушевдордун тушунда иштеп жүргөндөй бир күрдөлдүү публистика бүгүнкү күндө андай деңгээлде эмес деп кейишимин да. Бирок албетте авторлор бар, жазып атышкан авторлор бар. Анан ошолордун катышканын көрүп, бир жагынан мындай ушундай авторлор менен чогуу катышып, ушундай авторлордун арасында ушул конкурста болгонума сыймыктандым. Анан бул китеп жөнүндө да бир аз айтып кетейин. Могу эки китеп бар бул жерде. Биринчисинде Табылды Эгембердиевдин өзүнүн жеке калеминен жаралган чыгармалар десек болот. Экинчиси болсо ал жөнүндө эскерүүлөр экен, маектер. Анан бул жерде О дарегим, О карегим деген атты биздин белгилүү уникалдуу, оригиналдуу жазуучубуз Кубатбек Жусупалиев коюп бериптир. Табылды Эгембердиевдин жубайы алып барган экен ушул китепке бир ылайыктуу өзүм койгон ат көңүлүмө туура келбей атат дегенде, анан ушу О дарегим, О карегим деп ушунчалык укмушта керемет бир атты коюп берген. Анан көчмөн жаратманды жаңыл эже мына өзү койгон экен да. Эки ушундай аталышта аттары да оригиналдуу, жасалгасы да оригиналдуу. Ошо анан өзүм чыгармачылыгым жөнүндө айта турган болсом, биз эми чыгармачыл адам болгондуктан билбейм мен кайсынысын айтарымды, анткени илимде дагы жогорку окуу жайда иштегендиктен
биз сөз илими ишмердүүлүгүбүз бар. Балдарды окуткандыктан педагогикалык ишмердүүлүгүбүз бар. Андан тышкары чыгармачылык ишмердүүлүк бар. Мен өзүм ыр жазам, айрым учурда проза жазам, Табалды Эгембердиев сыяктуу оюма эмне келсе күндөлүк жазам, эссе жазам, макала жазам, айтор ушундай. Кээде өкүнүп калам, ушул бир эле жагын кармап кетсем жакшы болот эле деп, бирок ар кандай кырдаалда, ар кандай бир турмуштагы бир жагдайлар таасир этсе, ошол аны атайын бир пландаштыра албайсың да, өзүнөн өзү. Кээде ой, ырга батпаган ой макала болуп чыгып кетет, же болбосо көркөм чыгарма, аңгеме болуп чыгышы мүмкүн, же эссеге айланышы мүмкүн. Айрым учурда өзүнөн өзү күтүлбөгөн жерден кубандырып бир ырдын саптары келип, ыр болуп калышы мүмкүн да. Менин чыгармачылыгым ушундай. Сиздин чыгармачылык жанагы булак сымал экен да, баягы жерден кайсыл жерде бир жылчык тешик боло туруп, ушулдан оргуштап чыга тургандай. Ошо бирок ойлойм да, ушул адам бир жагына эле кетсе жакшы болот эле деп. Сиз ушул Табалды Эгембердиев агабыздын ушул китебин окуп көрүп, же болбосо ушул иш-чарага катышкандан кийин кайсыл жакка багыттасам деген ой келип калды? Мен Табалды Эгембердиевдин жазгандарын көрүп, бул киши жаратман болгон экен да, чындыгында абдан таланттуу, абдан идеяларга бай, чыгармачыл адам болгон экен да. Анан бул киши эгерде бизнеске кетпегенде, аркасынан бул 2 китеп эмес, мындан да көп чоң мурас, калтырмакта көркөм мурасчы. Бирок бул бизнеске кетти. Бирок ал кадимки кадыресе бизнес эмес, улутту улут кылып кайра жарата турган бир жакшы мурасын таштап кетти ал жакта дагы. Менимче бизнестин өзү деле бул жаратмандык да, чыгармачылык. Биздин кандай гана иш жасасак, ошонун бардыгы чыгармачылыкка байланыштуу. Айрыкча бүгүнкү күндө ага абдан жанагы жумушка алып атканда да креативдүү, жаратман, чыгармачыл деп талаптарды коюп атышпайбы? Анан билбейм, эгерде Табалды Эгембердиевдин конкурсунан кийин анан ага чейин деп дагы айта албайм, антип айтуу да кыйын, анткени пландаштыруу да кыйын. Чыгармачылыктын өзүнүн бир мыйзамдары болот. Ошол менен кете берет өзүнүн агымы менен. Бул сөзүңүзгө 100% түрдө кошулам. Чындыгында ушундай болуш керек деп ойлойм. Жолдош агай, сиз дагы айтсаңыз, өзүңүздүн келиңиз, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлү бир аз болсо дагы. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз, адабият жаатында кандай жаңылыктар бар сизде? Кыргызстанга мен келгенде Илимдер академиясынын адабият институтуна аспирант болуп келгенмин. Ошондо алган тандап алган темам айтпактын чыгармачылыгы болчу. Бир нече макалаларым чыкты, ошол кезде окугандар айтмакты өзү деле бага берген экен. Анан башка кесиптештер деле, адабиятчылар, жазуучулар деле таанып калышты ошол биринчи чыккан макалаларым аркылуу. Анан ошол кезде кыргыз тили боюнча бир окуу китеп жаздым орус мектептери үчүн. Котормочулук менен иштедим. Кийинки жылдары Рухеш сайты, Олебай Шакир негизген Рухеш сайты уюштурган бир канча конкурстарда сын макалаларды жазып турдум. Конкурстарга бир эки жолу калыстар тобунун мүчөсү да болуп турдум. Анан сын жөнүндө айтсам, ошол адабияттагы сын менен коомдук чөйрөдөгү мындай жалпы эле сынчыл көз караштын байланышын айтып кетким келет да. Ошол Олжобайдын демилгеси менен бир 3-4 жыл мурун белгилүү адабиятчыларга, сынчыларга каалаган авторлор өздөрү акчасын төлөп, анан чыгармаларын сындатып алсын деген сунуш болду. Биринчи болуп Үмүт Култаевага оштон Улукбек Өмөкеев менче атайын заказ кылды окшойт, акчасын төлөп 3000 сом. Сындатышты. Болгондо да жөн эле акчасын төлөп койду, макташ керек деген неме жок. Кандай болсо ошондой сындаңыз деп биринчи ошол Улукбекке таң беришет да, коркпой. Анда биз тамашаладык, баягы ийне сайгандан коркпогон бала экен деп тамашалап. Чындыгында болгондой жарабаса жарабайт, кайсы жери кемчилик бар болсо аны айтсын деп. Анан албетте жакшы жактарын да белгилеп, талдап, эмне үчүн экендигин түшүндүрүп берген абдан жакшы макала жазды Үмүт эже. Анан мага да бир нече автор ошондой сунуш кылып акчасын да төлөп беришти, ошондой сындадык. Жакшы экен. Биздин кийинки адабиятчылар сизден айланып
айланып качып калышпасын деп. Жоқ, атайлап дагы эле сунуштар бар. Дагы эле сунуштар бар. Баштан эле айтылат, эгер ошо болгондой атканга, жазганга кайрылып болсоңуз, жазайын, болбосо тимелеп коелу. Желе олушунан жакшы экен деп көңүл улап айтып койсо болот, болбосо эчтеке жок деп. Анан эми жанагы коомдук пикирдеги сын неме жөнүндө байланыштын айтам. Негизи кээ бир авторлор сынга чыдабайт дагы, анан ой андай эмес мындай болчу сен түшүнбөй калдың деп эле мындай талашка кирип кетет да. Негизи илгертен келген салт боюнча адаби чөйрөдө сындын сыны көркөм сөз деген бир учкул сөз бар да. Жакшы. Убактыбыз дагы тарылып бараткан болчу экен. Сынга мындай иш менен жооп беришке кетем мен. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз бардыгыңыздарга. Таң эрте келип ушул табылгыс байлыкты, табилекти бизге айгинелеп айтып бергениңиз үчүн, жеңишсиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Бул жеңиш эмес, сиздерге дагы мыкты бир өзүнүн азыгын бере турган мыкты чыгарма, китеп болсун деп айтабыз бардыгыңыздарга. Урматтуу телекөрөрмандар, кимдер бизде конокто болду деп сиздерди тааныштыралы. Айда Кубатова, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Жамгарчиев атындагы тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкери, Табалды Игембердиев атындагы эркиндик эленчиси сынагынын 1-ордун жеңүүчүсү жана ошондой эле 2-ордун жеңүүчүсү адабиятчы, публицист Жолдош Төрдүбаев агабыз. Жана ошондой эле ушул сынактын 3-ордун жеңүүчүсү филология илимдеринин кандидаты, Манас Кыргыз Түрк университетинин ага окутуучусу Гүлзада Станалиева бизде конокто болду.